Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва бар, Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы өтсүн. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып, колдоп кетиңиз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Дагестандагы терактка байланыштуу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинге көңүл айтты. Телеграмда президент каза болгондордун жакындарына сабыр тилеп, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин каалаган. Кыргызстан терроризмдин бардык түрлөрүнө каршы турат жана Россия өкмөтүнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу боюнча аракеттерин колдойт деп айтылат телеграмда. Айта кетсек, Дагестандагы терактта полициянын 15 кызматкери, бир нече жай тургун жана чиркөөнүн кызматкери каза тапканын аймактын башчысы Сергей Меликов билдирди. 6 террорист жок кылынып, Махачкала жана Дербенттеги аскердик иш-чаралар токтотулду. Бирок издөө жана тергөө иштери уланууда. Дагестанда 24, 25 жана 26 июнь аза күндөрү деп жарыяланды. Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках, защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам. Среди них отец Николай, священнослужитель, более 40 лет служивший в православном храме в Дербенте. Я уже говорил о том, что подобные атаки на посягательство, на наше братство, на наше многонациональное единство, на нашу конфессиональную неразделимость являются попыткой расколоть наше единство и тем самым добиться раздела, раскола между нами. Но этому не бывает. Сегодня я получил огромное количество слов поддержки от своих коллег по региону, от руководителей федеральных органов исполнительной власти, от простых дагестанцев, которые выражали слова соболезнования, сочувствия в адрес погибших и пострадавших, а также поддержки в адрес сотрудников силового блока, которые сегодня решают задачи по обеспечению безопасности нашей республики. На данный момент, на этот час, активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. 6 бандитов ликвидированы. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1, байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9, байланыш номеру +7 925 088 0202. Москванын Лухмановская көчөсүндө электробус оодарылды. Кудайга шүгүр, ичинде адамдар жок экен. Эч ким жаракат алган эмес. Москванын Рублевский районунда жаштар уруша кетип, ок атуу болгон. Учурда полиция барын кармап, териштирүү иштери жүрүп жатат.
Al endi bu Mutishidagi porterning haydovchisi bir отделение politsiyani zanit qilib bir kun kechga qarmagan. Özünüzдөр күбө болгондой, bir el adamın atынан ушунча полиция iş учурунан видеого түшүп калган. Арасында полициялардын операторлары дагы бир нече адам видео тартып жүрүшөт. Маалымат менен бөлүшүп коюңуз. Жумуш, халтура, подработка, квартира издеп жүрсөңүздөр, баягы эле Береке элге жарайт кереке. Bereke.ru сайты же Google Play'ден Bereke.ru тиркемесин көчүрүп алыңыз. Дайым телефондо болсун. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын сурогун да карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылыңыздар. Жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибиз 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan жазыңыз. Тапканыңыздарға береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сыныман жетели, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.